шаар статусун алуу боюнча биринчи аракетти көрөлү деп атабыз бизчи. Скамейкалар каралбай атыптыр. Эски акимдин эч ушуга бир паамы дагы жеткен жок эле да. Аналар баардыгы снос болот. Мен азыр мына Араван районунун Борборунда турабыз. Араван районунда Борборунда могу истребителден башка эч нерсе калбагандай, истребителдин эстелигинен башка. Бул жагында мына акимиаты бар. Акимиаты Кудайга шүгүр башкаларга окшоп алдын баягы чоң забор менен тосуп алган эмес, ак үйдөй кылып. Мунусу жакшы. Анан архитектуралык, кооздук, архитектуралык бир логика деген бар да. Союздун учурунда ошол бар, ошол сакталган. Бул жагында мына акимият, ушул райондук администрациянын имараты жайгашкан, анын маңдайында мына жагына маданият үйү жайгашкан. Ушул райондун маданият үйү. Бирок кийин кандайдыр бир жолдор менен ошол маданият үйүнүн маңдайына мындай алганда мурдуна муну салып коюшкан. Бул ким салганга уруксат берди, неге уруксат берди, бул боло береби деген нерсе да. Мындан көрө ушул жерде бир 2-3 тал турса, ушул жерде бир 2-3 беседка турса, отургучтар, ушул жерде эл эс алып, баягы балмуздак жеп, ушул жерде бир мындай бир мамлекет дегенден кийин мамлекеттин өзүнүн бир архитектуралык бир эмеси болуш керек эле да, мындай бир белгиси. Болгондо дагы андан арагында мынау Афганистердики болсо керек, а? Ооба, же берки согуштун ардагерлерине, же мынау Афган согушуна кыскасы эстелик коюлган, мына танк турат. А бирок анын алдына мынаны чойтуп коюп алган. Бул не экени эч кимге белгисиз. Токтоң. Азыр бул эмне азыр бул? Кимге берилген эле? Бул ашы бир частный алган экен, азыр энди буну сноско берилиптир да азыр энди. Отташесаң иманы кылады бу азыр. Kim bergen ne mi? Az kim bergen kim nimasi yok endi hazır bunu uşu arxitektura hamma kamşileri sınavs kıladı. Kaçan sınos bolot? Endi onu aytып berdi da unga hali egasiga. Egesine aytıldı. Bирок egesi ne деп атат? Men sottошом, ottошом деп айтам. Endi uni egasi bari aldıradi da bunu aldıradi. Aldıradi. Qancha kunda alasiz? Endi uni men bilmayman, endi qachon qandaligini oladi bari de. Эми бир мага азыр бир убаданы берсеңиздерби? 10 күн, 20 күн. Бирок частный нерсени бадасын беремин мен да бул нерсени. Частный болгон менен бул кандай частный болот? Бул частный болгон баягы мындай да. Мыйзамдуу дейсиздер, бирок мыйзамсыз мыйзамдуу да бул. Ашын үчүн энди уну ачы паким келди, баша келди, аласаң деп азыр унга нема чакырып жок кыласаң деп нема кылды азыр. Жаңы аким айтты. Эски акимдин эч ушуга бир паамы дагы жеткен жок эле да, эч мээси жетпей койгон эле. Мен 2 жолу кирип айткам да. Бул ушундай экен, тик экен, ал экен, бул ак экен, көк экен деди, бирок салган. Азыр мына Садыр Жапаров ушу бийликке келгенден бери жанагы район акимдерин, анан айрым милиция кызматкерлерин ротация кылып, баягы бир орундан бир орунга которуп аралаштырып атат. Бир жагынан бул жакшы. Азыр эми мына Араван районунун акими дагы алмашыптыр. Азыр жаңы аким келди дешип атышат. Ошол акимге кирип көрөлү дагы. Анын планы кандай, кайсы бир иштерди кандай кылып чечейин деп атат, ошону билип чыкканга аракет кылалы. Мен атым Мутрец, фамилиям Иса. Мен эркин журналистмин. Азыр чыгышка деп кетирсеңиз деле боло берет. Бирок мен мына өзүмчө баягы долбоорум бар. Мына айыл шаарларды кыдырып, ошолордун кылынган иштерин, кылмаган иштерин көрсөтүп жүрөм да. Жакшы. Анан эми сиздерге келдим. Кече Кара Суу өзгөндө жүрдүм эле. Азыр сиздер жаңы келипсиздер. Анан жаңы келгениңиздерде ушул убадаңыздарды алып алайын деп атам да. Кандай кемчиликтерди байкадыңыздар, эмне кылайын деп атасыздар, ушуларды бир айттырып алсам, кийин келип доолагыдай болсом деп атам. Жакшы болот. Биринчиден таанышкан үчүн, экинчиден мына эми бул жерден азыр мына архитектор алыш район архитектор бар экен, бияктан Борборунун айлык өтө бар экен, Юсуп айлык өтө. Биз мындай болуп атабыз да, эми бул жерден келгенден бери 22-синде президенттин жарлыгы чыкты. 25-ден баштап келип, эл менен таанышкандан бери ушу көп айылдарды кыдырып келдим да. 8 айлык өт бар экен, 48 айыл бар экен, 8 айлык өт барын болду. Анан айылдарда эми мен физически бага жетише элекпиз. Айылдардан көбүндө болобуз. Күнүгө график ушундай түздүк. 7 күн план түзүп, алдын ала. Жумада 7 күн болсо, 7-күн, 6 күнгө чейин иштеп атабыз. Bir gün эле салып. Анын баарын эске алганда мен ушу айыл чарба иштерине, талашчылыкка, жаңы ишканаларды ачууга, анан сөзсүз түрдө район экономикасы, ички дүң продукциясына көз каранды эмеспи.
ичкидүү продукцияны кайсылар түзөткөн бүт ошол кайсы тармактардан турат, кайсы тармактар түзөт деп бул өнөр жай экономика айыл чарбасы экен. Ушуларга көп басым жасайлы деп атабыз да. Мына мисалы базар бар. Азыр Аравандын жолунан жүрүш бул баягы өзүн өзү өлтүрөм деген кишилер ушу давлениеси көтөрүлүп өлө турган эле адам салбаса башкасы айланып жүргөнгө аргасыз болуп калыптыр да. Анан бул жерде мисалы Ферганада, мисалы эми биз баягы Фергана өрөөнү бул экинчи Бангладешпиз. Калктын саны, жыштыгы жагынан. Ал жагынан алганда бизде абдан ушу жер тар, эл көп. Ошонун бир мисалы мына биздин базар дейли, мына Аравандын базары. Аравандын базарын Ферганадагыдай кылып мындай мисалдар бар. Жана 2 кабат кылып, анан бошогон жайын парковка кылып, ошого окшогон бирдемени ишкерди аргасыз кылып болсо деле кылдырса болбойбу, мажбурлап болсо деле. Ошого окшогон долбоорлор барбы сиздерде? Жок, бизде азыр мындай болуп атат да. Баягы аны да ойлоп көрдүк. Эми баягы келе калып муну кылабыз, тигини кылабыз дегенден алыс болсок дагы биз бирок колубуздагы нерсени кылалы дедик да. Себеби биринчи базардын баягы сырткы фасаддык оңдоосуна сунуш берели дедик. Так, мына архитектор иштеп атат анын үстүндө. Ошол фасадын эме кылсак, андан кийин ушул кичине болсо да жана айтпадымбы, асмас болсо да ушул жол тыгынын жаратпаганга, эми ал болуп проблема аябай өтө татаал экен. Ошону жаратпаганга бир аз эң баягы нагрузка көбүрөөк жерине резерв издеп жолду. Эми жолго ошол жерге жайгаштырсак деп атабыз. Ара эми калганы болсо, калган тыгынды жаратпаш боюнча могу чоң көчөбүздү мен архитекторго тапшырма берип атам. Чоң көчөбүздүн эмесин кеңейтсек деп атабыз да. Анан сквозной көчөлөрдү ачуу мүмкүнчүлүгү барбы бул жакта? Сквозной мүмкүнчүлүгү бар. Ошо как раз ушул боюнча сүйлөшүп мына бүгүн дагы ошол боюнча акылдаштык. Сквозной мүмкүнчүлүгү боюнча бул кишиге тапшырма берсем айтып атат. Бар дейт, өтө көп эмес, но бирок ошондой бар дейт. Ошолор жагын ачуу боюнча бул киши мага эме берет, сунуш берет. Анан биз тийиштүү службалар менен, айыл өкмөтү менен муну аракетти көрөлү деп атабыз да. Анан дагы бир конкреттүү маселе да азыр мына. Илгери Союздун маалында мындай бир архитектуралык кооздук, архитектуралык бир логика, коопсуздук дегендейлер болгон да эми. Азыр мына райондун акимияты мындай курулса, бул администрация катары. Анын маңдайында мына кинотеатр, анан дагы бул кандай бир, бул дагы бир тарыхый имарат экен. Анын ар жагында маданият үйү экен. Бардыгы мындай бири-бирине маңдайлаш жайгашкан да. Бирок мына маданият үйүнүн алдына тетиги жана бир бир чарпая дейбизби, бастырма дейбизби, бирдемени куруп алыптыр. Ушуну мен мурдагы акимге бир нече жолу айттым, бирок алдыра албай эле койду да. Ушуга окшогон нерсе мындай, азыр мисалы сиз жол бере албайсыз да, мына жерге келип туруп мен мына жерге бир дүкөн куруп алганымачы. Себеби мунун архитектуралык кооздугун бузат да. Бул жагына ошону жол берип отурасыздар да, булар алынабы, алынбайбы? Менчигеси бар экен. Менчигеси алган экен. Аягына чыкпай калган экен, жазайм деп. Азыр так аныкталбай атат, аныктап анан эми ушул демонтаж кылуу боюнча биз сунуш беребиз. Бирок бул элге белгилүү экен да, муну айланаңыздагылардын бардыгы билет экен. Бул Маңгыт айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Азиз деген бирөө дешип атат. Жок, эми аны мындай да, азыр мына мага дагы айтышты. Бул мөөнөт үткөн айыл өкмөт экен, подвал ошо кишиники экен. Сырты эме экен. Эми биз аны айтып атабыз. Бул жерден мындай кылалы деп атабыз. Бул жерден демонтировать этип эле же бүтүрүш керек. Бүтүрсө срогун сүйлөшөбүз. Болбосо демонтаж кылгыла деп эле ушул алдырып эле ал жерди парковый зона кылабызбы. Анан дагы бир маселе, мына бардык калктуу пункттарда өзү негизи талап боюнча баягы спорт аянтчалары, жаштардын эс ала турган жерлери, анан келин кыздардын кечинде баягы бала сейилдеп, балдары менен ээрчип жүрө турган жерлери болуш керек да. Андайда мына жерде кичинекей чакан паркыңыздар бар экен. Бул ижарада экен, макул. Бирок мына Юсупов айыл өкмөтүнүн азыр мен короосунун аркасын айланып көрдүм. Аябай чоң багы бар экен, даптаяр, ичинде өрүк десе өрүк, гилас десе гилас бар экен. Мисалы ошолорду парк катары бир реконструкция кылып койсо болбойбу? Ачып элечи, нар жагын ачып, бер жагын ачып карап көрдүңүздөрбү? Кийинки объектиге барууга туура келгенде ал бакты көргөм. Мындай сыртынан, бирок аралап ичин жалпы таанышып чыга элекмин. Андай кыла турган болсок, мына айыл өкмөт жанында турат, андай болсо анда мына архитектор турат жанында. Сквер кылганга анда болсо сунуш кылып туруп, ошол жагына басым жасаш. Дагы бир маселе, азыр мисалы мен тазалык ишканаңыздар менен сүйлөштүм, бул айтат, бул эки айыл өкмөткө бириктирип, эки айыл өкмөткө бир учурда эле кызмат кылам деп атат да. Бул деген сөз, бул мына
жаңы ушундай бир бирдиктүү ишканалар түзүлүшү зарыл болуп калыптыр. Демек, азыр Юсупов айыл өкмөтү менен жанагы Алянаров айыл өкмөтүн бириктирип эле бир чоң мэрия кылып түзүп коюу мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Андай мисалы бир азыр аймактык административдик реформа кылабыз деп атасыздар, ирилештиребиз деп атасыздар, баягы көп составты жанагы чиновниктердин санын кыскартабыз деп атасыздар. Ошондо кыскара беле? Бул жерде мындай экен да борбор 2 айыл өкмөттөн турат экен. Юсупов, Алянаров айыл өкмөтүнөн. Анан борбордо дээрлик 44 миңге жакын калк жашайт экен. Анан мунун шаар статусун алуу боюнча биринчи аракетти көрөлү деп атабыз бизчи. Себеби бир көтөрүлгөн экен маселе баягы эл тарабынан. Өкмөткө президентибизге кайрылуулар болгон экен. Анан ушунун биринчисинен бири өзүбүз кадам жасаардан мурун аракет кылып шаар статустан алардан мурун кичине жанагы аталган нерселерди иретке келтирип алсак, шаар статусуна аракет кылып, анан аракет кылып алсак, балким эки өкмөттөн бир шаар курулуп калат да. Азыр менде ушундай долбоор болуп атат. Мен ушул баягы жерлерди кыдырып, азыр кылынган, кылынбаган иштерди көргөзүп, андан сырткары бул нерселер качан кылынат деген убадаларын ошо жетекчилерден алып алайын деп атам. Азыр сиз өзүңүз айтыңызчы, мен кайтып ушул районго качан келейин, мен ошондо кайсыл жумуштарды, бүткөн жумуштарды көрүп кете алам. Сиз келгенде эми түнкү жарыкты, мисалы үчүн, жакын арада деген ушуларды колго алабыз. Экинчиден базарлардын жана фасадтары бизде 4-5 базар бар экен, ошонун фасадтарын теңме-тең жок дегенде оңдоп калабыз деп атабыз да, эмеге чейин, күзгө чейин. Кудай буйрса. Анан эми андан сырткары мына бул өмөлөрдө таштанды чыгара турган сиз айттыңыз, тазалык ишканасында мына чакан эле 3 эле 4 киши иштейт экен, техникалык паркын ачар экен. Ушул боюнча ушул тазалык ишканасын көчөбүздү эме турак үйлөрдүн алдын кичине болсо да иреттеп калабыз деп атабыз. Анан сөзсүз түрдө көрнөк жарнактарды, урандарды ушулардын баарын жаңыртып, сквозной канча көчө ачылат? Себеби пробка сквозной бир 2-3 көчөнү максат кылып атабыз, ачып калабыз деп. Күзгө чейин. Күзгө чейин деп атабыз да. Ушул болуп атат буйруса. Анан дагы бир нерсе, бул жерде баягы түштүктүн эли аябай жанагы эрте менен үйүңүзгө ысык жанагы нан, жүзүм, каймактан бери апарып баягындай чоңдорду аябай сыйлап атып, адаштырып берет деп, комфортко киргизип берет деп айтышат да. Ошондой башталган жокпу? Андайга эртең көнүп кетип анан жок, андай жок бизде. Мындай эч кандай эме жок. Мен мындайда өзүм негизи мен таза түз иштеген жакшы көрөм да. Анан эми аны мезгил көрөзөт го. Анан жакшы кабыл алышты эл журт. Кабыл алып ишенич берди. Ишенич берип мына биз иш баштадык эле колдоо алып атышат да. Анан эми бизге эле ошол эле чоң сый урмат да. Анан жанагындай эмелерди тиги ашыкча сый урмат же болсо андай мындай боло турган болсо мен өзүм эле аларды токтотом. Эрк жетет. Азыр бизде көбүнчө аялдар билишет тротуардын кандай зарылчылыгын, анын жок же бар экенинчи. Анан аны жөө баспаган, мисалы айрыкча бизде баягы чиновниктер жип мингени жакшы көрүшөт же жумшак машинада жүрүшөт. Биз сезбейт экенбиз. Бирок окуучулар менен аялдар аябай эле сезет экен өзүчү. Туура. Анан ошон үчүн азыр 20 мүнөт убакыт бар экен. 10 мүнөткө түшүп туруп чыксак болбой калабы? Анан күтүп калат да. Алянаров ошол болот да. Эми сиздер менен эме кылып туруп бир эме кылсак болот эле. Анда мында албайбы? Жанагы бизде могул улуу ата мекендик стенд эмени кылбадык, азыр пландашып келбедикпи? Ошону бир көрүп чыкпайлы, эмне кылабыз? Планыбызды. Биз эмне кылабыз? Анан тети танканын немесине барып келели анда. Макетине чейин. Биздики мындай эме. Мисалы мынау жакшы экен, мынау турган, мынау көрүнүш жакшы экен. Буну эми биз мындай кылалы деп атабыз. Бул боюнча эле көрүнүшүбүз жакшы деп эме кылбастан, наркын айтам. Красить этип, дагы бүтүп, эми мына машиненде эле техникалык жагын карап туруп алса болбойт да. Аналардын баарын покраска кылдырып, бул разметканы дагы калыбына келтирели деп атабыз. Деп мекемесине эртең менен айттым, мен тапшырманы берчи. Анан мындай. Мынаны айтам. Мына ошол ушуну айтып атасыз да. Демонтировать этебиз. Бул жерде биз ушуну эсимен сүйлөшүп кылсак деп атабыз да, мына бул жерди эми жаз убакыт кетип калды. Кийинки Кудай буйрса кийинки жаз менен арчоуйларды көбөйтүп бияка айдасак деп атабыз да, отургузупчу. Себеби жашылдандыруу жагын көбөйтсөк деп атабыз да. Анан сизге дагы бир сураныч да, мына эме бир сунуш. Жанагы бизде жетекчилер эмнегедир туяны, арчаны жакшы көрүшөт. Бирок бизде күн ысык, анан жазы жалбырактуу
дарак эгилсе бир көлөкөсү көбүрөөк, анан бир көркү дагы бир чоңураак болуп көрүнөт эле да. Ооба. Туура. Биз мына уну мына краситтеттирдик, танктан. Танкты, Юсуп айыл өкмөтү иш кылды. Жерге мына азыр түнкү жарактарды мыналарда калыбына келтирүү иштери да болуп атат, эми аракеттер да жүрүп атат. Азыр эми баягы бүт эле баары бүттү дебейбиз. Мына азыр жарыктарды калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атат. Мына бул эмени түндүктү бул ата мекендики районда. Ушуну краситтеттик. Так, анан эмеле жанагыда да сүйлөшкөнбүз. Мына онун баарын ак краскага берип, скамейкалар каралбай калыптыр. Бүлүнүпчү, жарылып. Ошонукилердин рейкаларын берди. Мына бүгүн азыр мына шүкүрлар кабылдайбыз. Бияктын азыр бүгүн бүтүп калат экен. Анан мына бул эмелерди бердик да, сырткы фасадтардычы мындай. Бул жакта ак краска менен. Тиги жерде жанагы бронзолотту деген эмени берди. Бул жака баннерлине эмне болот? Биз эми бул жерде баннер илинет. Баннерди жасап атат бул киши. Алып кетти. Аягына чыктык деп айта элекпиз, жана айтпадым да. Анан эми бул жерде бул газон кылалы деп атабыз. Мына бул жерде газон кылып, бул киши болуп гүл эктирип, алакы эмелердин арасында да гүл эктирип ушундай кылалы деп атабыз. Мына бул жерде свет алып өттү. Мунун практикалык баягы элге пайдасы кандай болот? Мисалы отургуч же болбосо бир чоңураак бир көлөкө бере турган. Мисалы мынау арчаны эгиптир, арча бул көлөкөгө сараң дарак болот экен да өзү. Анан бул жерде отуруш кыйын. Анан бул жакта дагы мынау эме турат, азыр эч ким отура албайт. Болбосо азыр отура турган маал өзүчү. Көлөкөлөп. Анан беседка дагы жок экен мынау жактарда. Бир отургучтар болобу? Ушун практикалык бир элге мындай пайдалуу жагы болобу ушунун? Эми сөзсүз түрдө да. Жөн эле көз күйгүзө бербей деген. Жок, ал мындай да. Азыр бизде могул эми бул жакшылдандырып, кичине арчалар куурап калса анда биз алмак элек. Мен бүт ревизиялап чыктым. Булар барып отурташып калыптыр. Бак болуп ойматып калыптыр. Эми биз көлөкө түшүрчү ошол боюнча мына архитектор турат жаныбызда. Бул киши бизге эме берет, тиги сунуш берет. Элге көлөкө боло турчу жерде. Анан ушунун негизинде биз эме кылабыз. Ошолорду отургузабыз да. Бирок мен жана айткандай, азыр баягы тиге турган, отургуза турган учурдан өтүп кеттик. Бирок келечеги менен биз эме кылалы деп атабыз да. Анан эрте жас менен эме кылып. Мына жака бир 20 метр түшүп көрбөйлүбү мына базардын алдына? Бирөөз ушул жерди кандай кылмаксыз мисалы азыр? Биздин шаар жанагы эми баягы эч ким баспаган музейдей болгон Ашкабад болбойт да барбы. Биз баягы эл үчүн кылабыз да эми баягы Түркмөнбашы үчүн кылбайбыз дегендей. Туура. Ошол жагынан алганда мындай практикалык бир эмес болуш керек беле дейм да. Жок, Мисалы муну караңыз азыр, мына көчөдө бир да тротуар дегендин тыысы дагы жок да. Ушуларды же чегинтиш керекпи? Ооба. Бул жер 19-жылы айыл өкмөт, мына Юсупов айыл өкмөтү проектисini, сметасын даярдаган мына жерге. Аналар баардыгы снос болот дагы, мына жерге мындай машина кое албай турган болуп, бийигирээк болуп туруп, элдерге тротуар курула турган болот. Проекттери бүткөн. Бирок парковка каякта болот анда? Муктаждык бар да. Парковка мына жерде парковка бар, мына базардын ичинде. Анан дагы нар жака уюштуруп атабыз. Ана чоң базардын алдын көрдүңбү азыр? Тегиздеп шөбөңкө төгүп койду. Ошол жерге парковка болот. Мына жакында ишке ашат. Юсупов айыл өкмөтү булар. Бул айыл өкмөттүн ген планы барбы өзү? Ген планы жок. Ген план ПДПсы жок. Ген планы жок. Центр ушердики бар. Ал анын ишке ашырыштын мындай мөөнөтү белгиленеби, белгиленбейби өзү негизи бир 25 жылга десет өтө берет, бирок ошо ген план боюнча болуп атат. Мына быйыл болсо ham ушелер ушундай өзгөрөт. Бар жок бүткөн. Ага чейин канча жыл ушинтип баягы эме болушубуз керек дейм да. Акча деле депутаттар акча деле карап бөлүп беришти быйыл. Канча бөлүштү буга? 3 миллиондай бөлдү, канча бөлдү? 4 миллион. 4 миллион акча бөлдү. 4 миллион ошондо эмне болот бул жерде? Мына тротуар болот, и тосмо болот. Тротуар өзүнчө бөлүнөт. Парковка маселеси чечилген ошо. Парковка мунун ичинде бар, базардын алдында бар, азыр кылып атабыз. Жанагы айтып аткан резерв Централдык базарда. Жанагы айтып аткан резерв ушул жерде эми бул менен чоң маселе чечилип кетет деген алыспыз. Жок дегенде аз-маз болсо да разгрузка болот депчи. Бизде мындай экен, бул жерден тротуар маселеси боюнча келгенде бияктан айыл өкмөттүн, Юсупов айыл өкмөттүн, центр борбордогу айыл өкмөтүнүн эмесин тиги бюджеттен бир аз жанагындай тротуарга деп бөлсө, анан бияка ушул тротуарды берсек, жердеги машинелерге эме бар экен, жер бар экен, разгрузка, резервке. Анан жанагы айткан сунуш орундуубу, орундуу эмеспи? Мисалы Ферганадагыдай кылып туруп, мисалы базарда эки этаж кылыш же башка кылыш дегендей. Эми кылса, аны айтып эле турабыз, автовокзалдын ээсине айттык, эки этаж кылдагы астын же үстүн
парковка кылды, астын базар кылды. Булам деп атат, эми акча каражатына карайт да. Жок, эми акчасы булардыкы жок эмес да. Акчасын чачып эми депутаттыкка коюп атышат. Андан көрө базарын жакшыраак эле, тирлигин кыла берсе боло бере эле дейин да буларчы. Эми талапты кыла берсе болот да акыры эми. Талапты кылып, аракетти көрүп, эми баягы жана айткандай жолун издеп, аракетти көрсөк балким туура жолго түшөбүз да. Макул, мен азыр өзүмчө кете берейин. Мен мына жакты бүт кыдырайын азыр. Анан кемчиликтер болсо мен айта берейин. Анан күздө келем, Кудай буйрса. Күздө анан кийин бул канчалык өзгөргөнүн да көргөзөбүз. Мырза, биз ойлоп атабыз да. Мына архитектордун службасы менен могу чоң маселе, проблема да эми. Көптөн бери ушу эме болуп келген экен. Биз эми бир четинен кичине бир оңдоп түзөп кете берсек деп атабыз. Себеби аракет кылбаган адам ал ошо боюнча эле калат. Анан аракет кылса туура жолго жана мен айткандай түшөт да. Ошон үчүн биз базар ээлерине, мына бул жолдош архитектор базар ээлерине сырткы фасадтуу кебетесин келтирүү боюнча бир типовой койгон боюнча сунуш иштеп чыгып атат. Менин тапшырмам менен. Биякты болсо тротуарды жана өзүбүз туттубуз, жанагындай аракеттер болот. Анан мен ойлоп атам, бир аз болсо дагы бир кичине бир көрүнөлүк жылыштар болуп калат деп, кичинеден кете берсек. Эми Азыр эми мынау видео чыккандан кийин дагы адамдардын пикирлери болот деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, райондогу кемчиликтер боюнча, райондогу ар түрдүү проблемалар боюнча, же жакшы жаман иштердин баардыгы боюнча сунушуңуздарды айтсаңыздар, мына аким жаңы келдим деп отурат, ал ошол эл үчүн кызмат кылам деп отурат. Анан өзгөрүш жасайм деп отурат. Ага сиздердин ар бир сунушуңуздар бул жардам болмок деп ойлойм. Болуптур, бар болуңуздар. Макул, ийгилик.